Үй бүлөдөгү жана балдарга карата зордук зомбулукту ички иштер кызматкерлери, педагогдор, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү биргеликте системалуу иш алып барсак гана зомбулукту азайтууга болот. Мындай пикир ушул багытта өткөрүлгөн семинарда айтылды. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин өкүлдөрү келип, Баткен жергесинде атайын 3 күндүк окутуу уюштурган. Зордук зомбулукту алдын алуу жана болтурбоо боюнча алдыдагы материалдан көрө аласыздар. Бүгүн Баткенде үй бүлөдөгү жана балдар арасындагы зордук зомбулукту алдын алуу үчүн окутуу семинар өткөрүлдү. Жашы жете элек өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын өкүлдөрү, социалдык педагогдор, аймактык тескөөчүлөр катышкан окутууда үй бүлөлүк зордук зомбулуктун келип чыгуу себептери жана алар менен күрөшүүнүн жол жоболору айтылды. Зордук зомбулукту алдын алууда системалуу жумуш алып баруу ички иштер министрлигинин негизги приоритеттеринин бири. Ички иштер министрлигинин эң приоритеттүү багыттарынын бири бул жерлерде алдын алуу багытта профилактикалык иштерди жүргүзүү. Бүгүнкү күнү ошо Баткен областында 10-нан 13-үнө чейин семинар тренинг өтүп атат. Бул семинар тренингке биз ошол негизги областтын аймагында райондордун социалдык кызматкерлери, мэриянын кызматкерлери, ошол эле учурда мугалимдерди жана милициянын аймактык тескөөчүлөрдү чакырып өтүп атабыз. Эң негизги багыты бул семинардын алдын алуу багытта ошол биздин окуу ченемдик актыларды үйрөтүү, жалпысын айтканда бул кесиптик деңгээлин жогорулатуу жана ошол эле учурда азыркы көйгөй болуп аткан үй бүлөлүк зомбулук, балдарга карата зомбулуктун алдын алуу багытында кандай жакшыртуу иш-чараларды, максаттарды коюп, биргеликте ишке ашыруу боюнча семинар өтүп атат. Бул жерде биз биринчиден окуу ченемдик актыларды жеткизип атабыз. Ошол эле учурда окуу ченемдик актыларынын колдонгондо кандай биргеликте мыйзамда жазылгандай системалык түрдө жумуш алып бара алабыз. Тилекке каршы айрым жерлерде системалык жумуш жүрбөгөнү дагы аныкталып атат. Бирок ошол эле учурда жетекчиликтин талабын алайык, биз ошол ар бир регионго барып ошол мыйзамдарды жеткирүү жана иштеши боюнча толук кандуу жумуштарды өткөрүп атабыз. Кыргыз Республикасынын үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан сактоо жана коргоо мыйзамына ылайык семинардын катышуучуларына маалымат берилип, топ-топко бөлүнүп, практикалык түрдө тапшырмаларды аткарышты. Адистердин айтымында үй бүлөдөгү жана балдарга карата жасалган зордук зомбулукту болтурбоо үчүн ата-энелер менен биргеликте иш алып баруу натыйжалуу. Ар бир балага өзгөчө көңүл буруп, алар менен баарлашып, коопсуздугун эскертүү менен балдар арасындагы кылмышты жана зомбулукту азайтууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Окуу жылы башталышына иштер министрлиги негизги ведомстволук аралык план түзүлгөн. Ошол пландын негизинде бардык мектеп окуу жайларда алдын алуу багытта жумуш алып баруу бул биздин биринчиден түздөн түз багыт. Ошол эле учурда негизги пландын иштеши боюнча ошол эле учурда НТАга кайрылып кетет элем. Ар бир баланын баягы баа жеткис деп айтсак болот. Бөтөн бала жок, бирок негизги ошо балдардын коопсуздугу боюнча дагы бул мектеп ички иштер министрлигинен тышкары ошо НТА дагы баарлашып түшүндүрүп айтса абдан жакшы болот эле. Бул жол эрежеси, мектепте жүрүм туруму боюнча эсептегенде жылдын башынан баштап мындай орой учураган учурларда жок эмес. Ошол үчүн кайрылат элем НТАга негизги баягы балдарды мектепке даярдап тамак ашынан тышкары ушу балдар менен баарлашып, ар бир коопсуздугун түшүндүрүп, чогуу бизге жардам берсе, бул абдан жакшы көрүнүш болот эле деп ойлойм. Бул багыттагы окутуу семинары жыл башынан бери 6-рет өткөрүлүүдө. Катышуучуларга атайын окуудан өткөндүгү тууралуу ички иштер министрлигинин сертификаттары тапшырылмакчы. Фарида Убайдуллаева, Абдиламит Адбеманнап уулу, жаңылыктар.